Гостиницаларда, отелдерде, атайын квартираларда арам иштердин болушу күндөн күнгө өсүп, арабызда, коомубузда спид, ар кандай оорулардын жашарышы албетте жүрөгүбүздү оорутат. Бүгүн бизде коомчулугубузда кандай түшүнүктөр бар? Бул түшүнүктөр кыздык намыс деген түшүнүк бар. Бирок эркектик намыс дегенди эч ким тарбия кылбай калды. Кыздарыбызга кыздык намысың бар, намысыңды сакта дейбиз, бирок эркектергечи эркектик намысыңды сакта деп тарбия берип атабызбы? Кыз бала намысын жоготсо, бир бала алдап кетсе, ал бала мактанбаш керек, мен кыздын намысын алып койдум, кыздыгын алып койдум деп. Жок. Эки жак тең бирдей күнөөлүү. Эки жак тең бирдей сазайын алыш керек. Биздечи коомубузда кызга жабыш болот бардыгы. Сен ушундайсың, сен мындайсың, сен андайсың деп. Балачы. Бизде бүгүн кыздарыбыздын кыздыгын алдырып, анан кыз талап кылган эркектер булар кенен ойлонуш керек. Биз бардык тарбияны кызга берип, бирок эркектер тарбиясыз калгандыгыбыздын себебинен кыздарыбыз кызсыздык маселесине душар болуп атат. Айжан деген 17 жашар кыз, мунун окуясы бар. Айжан айылда жөнөкөй бир кыз эле. Эрте таңдан туруп апасына жардам берип, уйлардын сүтүн сабып, анан баягыдай уйдун заңын мынтип түп этип заборго дубалга урат го, ошентип катытып, тезегин дагы сатып, ошондой жөнөкөй кыз эле да. Эрте менен каймагын чыгарып, апасына атасына берип, чайын коюп, кызматын кылып, бирок мына телефон деген нерсе кирип келди, интернет деген нерсе кирип кетти айылга. Мунун жашоосунда өзгөрүү катуу боло баштады. Мурдагы Айжан жок, жалкоо Айжан пайда болду. Интернетке тынымсыз кирген Айжан пайда болду. Ар ким менен жазышкан, ар ким менен сүйлөшкөн Айжан пайда болду. Неге? Себеби алып берерде буга туура түшүнүк берилген жок телефон тууралуу. Сотка тууралуу, Айжан шаардагы бир бала менен таанышып калды. Бул Нурсултан болчу. Бул шаарда туруп, шаардын ар жерлерин кичине съемка кылып көрсөтүп, айылдагы Айжаныга жиберип, Айжан байкуш 17 жашар кыз өзүнүн мечта жашоосу шаар экендигин ойлонуп, бул тезектер менен, бул уйлар менен калып кетпешим керек, мен карьера кылышым керек деген бар го бүгүн. Моюнду мынтип өйдө көтөргөндөр. Ошол сыяктуу кыялданып, анын кыялы Нурсултан менен сүйлөшүүгө, жакындоого алып келди. Нурсултан ар кандай видеолор таштайт, сүйлөшөт, жаным дейт, эркем дейт, жалгызымсың дейт, ар кандай атасы айтпаган жакшы сөздөрдү айтат. Эмнеге? Мунун максат натыйжасы азыр аягында келип чыгат. Шаарга келбейсиңби деп чакырды бир күн. Ал апам унабайт деди, атам унабайт деди. Акыры ата энеси бир күн коноктоп бир жака тойго башка жерге кеткен учурда мен барамын сиздин алдыңызга деди. Нурсултан акчасы алды, акчасын берди, жол киресин күтүп аламын деди. Ошентип баягы Айжан айылдык кыз биринчи жолу шаарга чыгып келди. 17 жаштагы кыз. Нурсултан аны күтүп алды. Жакшынакай тамактарды алып берди, ресторанга алып кирди. Жакшынакай парктарга алып барып ойнотту. Баягы чындап кыз бала өзүнүн сезимдери менен алданып, баягы Нурсултанды чындап жактырып, чындап жакшы көрүп калып жатты да. Бирок Нурсултандын ички сезимдерин, ички жан дүйнөсүн бул Айжан 100 уктаса дагы түшүнө кирген эмес. Ошентип Нурсултан жакшы жерлерди көрсөттү, шаарды көрсөттү, эки жагын көрсөттү, айландырды. Анан Батирге алып барды. Эмне максат Батирге алып баруудан? Жөн эле эс алабыз, жөн эледен башталды да бул нерселер. Баягыдагы туура эле ойдо барат экенбиз, сүйлөшүп отурат экенбиз, чай ичип отурат экенбиз, болду. Ошол максатта барышты, бирок экөө тең постелде кантип жатып калган, экөө тең билбей калышты. Кыз менен эркек болсо, үчүнчүсү шайтан болот дейт. Айжан менен Нурсултандын ортосунда да ошол нерсе болду. Булар эрте менен байкуш ыйлаган абалда айылга кайтып кетти. Нурсултан кайра эле ушул жумушун уланта берди. Айжан үйгө барды. Бардыгы ар кимиси туура эмес көз карашта карайт. Апасы билип турат, бир нерсени айта албай атат бул кызы. Бирок ичинен жарыла алган жок Айжан. Эми бул нерсе өмүр бою так болуп ичинде калып кетет. Эмне кылам, кандай кылам? Өзүгө веревка алып асып алуу деген нерселер да ойго түштү. Өлтүрүү, өзүнүн жайын кыюу деген нерселер оюна түштү. Бирок эмне кылды? Бизде ушундай окуялар көп болот. Билинбегени менен көп болот, урматтуу мекендештерим. Бирок биз кыздарыбызга тарбия берип, кыздык намыс, бирок эркектерге эркектин намыстык тарбиясын берип атабызбы?
Эркектер чындап эркек болуп атабы? Ошо кыз байкушту алдаганда эркектин өзү болуп атпайбы? Кыздардын сезиминен пайдаланып эркектер алдап аткандар, силер ойлоңгула, ойгоңгула, силер алыска барбайсыңар. Нурсултандын акыбети кандай болду дейсиз? Нурсултандын жыныстык жагынан ар кандай инфекциялар пайда болду. Бул катоодо турду, атайын дарыларды ичти, бирок аягы барып өлүм менен айыктады. Бул ага чейин, bundan кийин да ошо жумушун улантты да, эч тобо кылайын деген жок, жаратканга кайтайын деген жок. Бая кыз байкуш шерменде болду. Мен ошондой кыздарыбызга айтарым, Аллахтан кечирим сурашка кеч эмес. Тобо эшиктери ачык турат, жаратканга жалбар, кечирим сура, тахажжудка тур, зикириңди кыл, фикириңди кыл, иншалла баары жакшы болот. Анан биздин элибизге, коомго айтарым, кыз экенсиң, сен ушундай кылдың, мындай кылдың деп кызга эле күнөөнү аударбастан ага жаңы бир шанс, жаңы бир мүмкүнчүлүк бергенди билишибиз керек. Биз коом. Ата-энелер дагы жакындан кыз бала менен сүйлөшкөндүн аракетин кылыш керек. Өзгөчө апалар кыз менен жакын болуш керек. Сизге айтпаганды, элге айтпаганды сизге айтыш керек кыз бала. Ушундай окуялар урматтуу мекендешим. Албетте, мындай шаарыбызды мынтип карап көрсөң, неге цунами, неге жер титирөө, неге ушундай кырсыктар, чоң балелер, Алланын аскерлери неге саат 3-төн 4-төн, түнкү 3-4-тө 4-төрдө мынтип таң атып келип атканда болот десеңиз, түнү болот десеңиз, пляждарда жер карап өлгөндөр, цунами келген, суу келгендер ошол эрте таңда болот, байкасаңыз. Себеби түнү көп күнөө болот. Күнөөнүн кесепетине Алланын азабы келет. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бунун сыры хикматы. Аллах Таала көп күнөө кылгандардын ашыкча өзүнүн мойнунан кекиртегинен ашыкча талап кылгандарды ошентип тегиздеп коет да. Айтайын дегеним, Айжан бир эле кызды айттым, бирок Айжанга окшогон айжамалдар, Айжанга окшогон айсезимдер, Айжанга окшогон айзиректер өтө көп коомубузда. Буларга жардам керек. Албетте, Аллахтын каарына кабылат. Зина кылган адам эң чоң күнөө ишти кылып атат. Аллах тыйган иш. Эң чоң күнөөлөрдүн бири экен. Жүрөгүңдү караңгылатат. Зина, никесиз мамиле кылуу бул жүрөгүңдү караңгылыкка алып келет. Ошо караңгылыктын ичинен чыга албай каласың. Ошо ишти ойлогонуң сайын мээң дагы жүрөгүң дагы карара берет. Тумандын ичине кирип каласың. Ошо нерсени эстеген сайын кыйнала берет экенсиң да. Анан бул рахат маселеси, бул биринчи жолу никесиз боло турган болсо, кийин ошону издеп жүрө бересиң. Кийинки рахаттар биринчисиге окшобойт, ошону издеп куалап жүрө бересиң, бирок кийинкисине окшобойт, урматтуу эркек. Иманды начарлатат. Адамды динден алыстатат зина. Бизде эң чоң тыюу салынган бул зина, арам иш. Орозо карма, көбүрөөк дуа кыл, көзүңдү тый. Көздөн башталат бардык нерсе. Нике барксыз болуп калат. Никенин дагы ыйыктыгына кедергесин тийгизет. Үй бүлө деген институт кыйрайт. Жубайың болса, жубайыңга жакындык кыл, каалашыңыз сооп болот, бирок ошол жаңы үйлөнгөндөн кийин дагы ар кимге асылып аткандар урпактар дагы аралашып кетет. Ата-энеси белгисиз балдар дагы көбөйөт. Багы баланы кармап турат го, өзү аппак, баласы капкара. Бул каяктан деп. Көрдө через Мексика, Америкага кирем деген учурлар болгон экен да анда. Балаңды кимден экендигин билбей каласың. Бүгүн арамдан тыйыл. Аялыңды сактап калышың үчүн бүгүн өзүңдү сактап калышың керек. Ар кандай оорулар көбөйөт. Спид, мероз, гонорея жана башка оорулар сенин тынч койбойт. Баары бир күн козуп чыгат. Аз убактылуу жыргап алышың мүмкүн. Бирок баары бир күн келе чыгат ал. Береке кетет. Зина кылган адамдан береке кетет, байлык кетет, бай болбойт зина кылган адам. Сен айтышың мүмкүн. Бүгүн кинолордо, жашообузда эле зина кылган адамдар өтө бай болуп жүрөт го. Неге анда дешиң мүмкүн да. Сен байлык дегенде бир эле акчаны түшүнбө, эки этаж үйдү түшүнбө. Куранды кармай албай калдыбы? Бир проблема келсе, я Аллах дей албай арагын ичип калдыбы? Демек бул эң чоң байлыгын жоготуп бүттү бул.
Ал материалдык байлыгы дагы эртең көрөсүң жоголуп кетет. Узакка барбайт зина кылган адамдыкы. Ошондуктан да тыйылышың керек. Рызкыңа тоскоол болот, берекеңи кетирет. Bir iş kılsan iki bolboyt. Hiç biznesing жүрүшпөйт. Не? Зинаны аралашырсаң. Бүгүн жаш жигиттер бизнес баштайт, кичине акча түшүп калса, дароо кыздарга кеттик дейт да. Шайтандын эшигин какпа. Аны ачпа. Андан кийин күнөөкөр адам тынч жашай албайт да. Жүрөгү эч качан тынчыбайт. Коркуп жашайт. Бушайман болуп жашайт. Неге кылдым экен? Кылбашым керек эле. Деп өкүнүп жашап өлүп кеткен өзү дагы билбей калат да. Өкүнч аны кыйнай берет. Зина кылган адам өтө катуу өкүнөт. Жүрөгү тынчыбайт. Тынчтык, коркуу аны тынч койбой коет да. Дайым коркууну салып коет Кудай Таалага. Байкасаңыз ошо зина кылган адамдар коркок болот. Эр азамат болбойт, баатыр боло албайт. Баатырларды карасаңыз зина кылбайт. Аларда шарт өтө көп зина кылганга. Бирок алар зина кылбайт. Баатырлыгынын себеби да ошондо, коркпоштугунун себеби да ошондо. Коом бузулат. Зина көбөйсө коомдо уят ар-намыс жоголот. Коомдун бузулушуна да себепчи боло турган бул не? Зина экен. Ким кимден, ким эмне кылып атат, бул билип болбойт. СССР бир можно деген го убагында. Атайын документальный түрдө жагымдуу красавица аялдарга бардык эркек өзгөчө мамлекеттик жерлерде иштеген эркектер пайдаланса болот. Бул коомдук мүлк деп закон иштеп чыгарат. Ушунун аркасынан толтура инфекция оорулар пайда болуп, анын СССР кайра тийип салат да. Бул коомдо болгон, учурунда болгон бул нерсе. Коом бузулат экен. Намыссыздык дагы жайылат. Уятсыз, жүрүм-турум, кадыресе көрүнүшкө айланып калат да. Уятың болбосо каалаганын кыла бер. Көп нерседен куру калат. Дүйнөлүк жана акыреттик жакшылыктардан да ажыратат. Зина бул ажыратат чындыгында. Дүйнөдөгү жакшы иштерден дагы, акыреттеги иштерден дагы. Дүйнөдө өзү жетерлүү чындап. Эч нерсе кылгысы келбей калат. Зина кылган адамды байкасаңыз эч нерсе кылгысы келбей калат. Эч нерсеге калоосу да келбей калат. Себеби билип турат ал арам иш кылганын. Күнөөлөргө көнүп калуу эң жаманы. Зина бул башка жаман күнөөлөргө эшик ачат да. Зинага акча таппай калса дагы досунан карыз сурайт. Анан жалганын турлап кетиш үчүн дагы жалган сүйлөйт. Ар кандай шылтоолор келип чыга берет. Күнөөнү күнөө ачат. Зинаны зина ачат. Ошондуктан да тыйылышың керек экен. Көпчүлүк учурда жашыруун болот экен. Жашыруун жашоодо адамды психологиялык жактан, психикалык жактан жабыркатат экен да бул зина. Ата-энеге дагы шек келтирет. Ата-энеге уят жаман ат алып келет. Паланчаны ата-энеси, паланча баягы бар го, ошонун ата-энеси деп айтып калышат сени. Ата-энеңе дагы бир туугандарыңа бүт өмүр бою уят, намыс ушундай түшүнүктөрдү алып келесиң. Балдар тарбиясыз калат. Никесиз балдар көп учурда жетиштүү тарбия албай калат. Чындыгында ушундай. Балады зина деп коет. Никесиз төрөлгөн балдар маселеси өтө оор маселе бүгүн. Мындайлар өтө көбөйүп атат. Кудайым өзү сактасын. Балада бирок бул жерде эч кандай күнөө жок. Төрөлүп калды, бала жашаш керек. Ата-эненин күнөөсү бар бул жерде. Курулушкан күнөөлөргө себеп болот. Алдоо, жалган айтуу, коркутуу жана башка. Жана башка. Өзүнүкүн таппай калса керек учурда зордоого чейин барат. Анан не күтүп турат? 10 жылдан 25 жыл, 20 жылга чейин түрмө күтүп турат аны. 17-18 жашка чейин толбогон болсо мыйзам боюнча өтө чоң жоопкерчиликке тартылат. Тартыш керек. Мындайлар. Жубайына кыянат кылуу. Турмушка чыккан же үйлөнгөн адам үчүн бул чоң кыянат. Аялгабы? Жок, өзүнө кыянат. Өзүнүн эркине кыянат, өзүнүн иманына кыянат, өздүгүнө кыянат, өзүнүн атына кыянат. Аялына кыянат кылдым деп сүйүнбө сен өзүңө кыянат кылдың. Өзүңдүн принциптериңе, өзүңдүн максатыңа кыянат кылдың сен. Көңүл эч токтобойт да. Зынакор адам канаат кылбайт.
дайым жаңысын издейт. Свежий масло болсын дейт да. Бирөөсүн пайдаланат, анан кийин башкасын издешти баштайт. Дагы башкасын издей берет, бул эч токтобойт. Баягы кумар ойногондор бар го. Бир ойногондо миллион сомду уткузуп, миллион сомду уткандар. Ошол сыяктуу кирип кетет, чыга албай калат. Эч токтобой калат экен. Акыретте азапка алып барат. Тобо кылбаса, Кудайым сактасын, тозокко 100% себеп боло турган күнөөлөрдүн бири бул зина да. Ошондуктан ойгонойлу, ниетибизди оңдойлу, машина алабызбы, үй алабызбы, ар бир нерседе адалынан насип этсин. Арамга жакындабайлы, убактылуу кумарды деп, өмүр бою акыретте да өкүнүп калбайлы. Салам алейкум.